Assalamu alaikum dostlar. Atım Бақыт Рошев. Мен азыр Жапония мамлекетинин Токио борборындамын. Мамлекет өтө идеал экен. Быйыл бир 12-13 мамлекетке барып келдим, бирок бирөөсүндө дагы бир 10 күндөн ашык тура албайт элем, жүдөп кетет элем. Бул жерде калгым келип атат, жашагым келип атат, көчүп келгим келип атат. Башкы себеби бул жерде адамгерчилик өтө жогорку деңгээлде экен. Бул жердин адамдарын Кыргызстандын түштүк регионундагы адамдарга окшоттум. Кичпейлүүлүгү боюнча мисал кече түнү жатаканама келет адашып кетсем, эки адамдан сурасам, чоң эле кишилер мени узаткы чекте апарды да. Андан өтүп бара айтсам, бир кафеден мас кыз чыгып, мас болуп жатып калыптыр, кусуп. Эки бейтаныш аял токтоп, беттерин жууп, скорый чакырып, камкөрдүк көрүп атат. Ушунчалык адам адамга бир туган деген принципти катты колдонот экен. Карасатайлык ой жок, бир сумкасын алып коем жада эмес, ошондой өзүнүн баласына карагандай карап атат. Үчүнчүдөн идеалдуу таза шаар экен. Кайсы мамлекеттин борборунун центрине барсаң, бардак кир болот эле. Бирок бул жерде кагазда таба албайсың. Адамдар ушунчалык деңгээли өскөн үчүн өзүнүн мусорун урнага ыргытпайт экен. Ыргытпаган себебин урналар иштелбеген үчүн мамлекет урна коюп койгон. Бирок булар бизге окшош эле көз жумшак, бою кичинекей адамдар болот экен. Бирок эң чоң сыры булар өзүнүн акчасын, капиталын мындай айтканда билимге жумшаган экен. Акчаңа урдап кетиши мүмкүн, үйүң күйүп кетиши мүмкүн, машинаң бузулуп калышы мүмкүн, бирок мең болсо мең сени багып кетер экен. Ошондуктан кыргызстандыктар биз дагы инвестицияны, өзүнүн капиталыбызды туура нерсеге жумшаганга үйрөнөлүк. Эң биринчиден билимге. Экинчиден мүмкүнчүлүк болсо, ушундай өнүккөн Жапония окшогон мамлекеттерге заряд кылайлык. Чоң рахмат, дагы таң калган нерселерими чыгарып көрсөтүп турам.